Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Пульс денсаулык программасы жанынан алып баруучусу мен Айнагүл Турдуева. Бүгүн биз сиздерге жүрөк ооруларына кирген инфаркт оорусу жөнүндө айтып беребиз. Ал үчүн бүгүн биздин студияга Ош областар аралык бириккен клиникалык оорукананын кардиология бөлүмүнүн дарыгери, жогорку категорияда дарыгер, кардиолог Турдуев Калык Абдыкеримович конокто. Саламатсызбы? Куш келипсиз биздин студияга. Эскерте кетсек, сиздер Пульс денсаулык программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Эгерде сурооңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номер аркылуу сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Анда эмесе айтсаңыз, деги эле организмде жүрөк кандай кызмат аткарат жана инфаркт бул кандай оору? Бул жүрөктүн кызматын ачыштан мурун айтып кетсем, азыр жүрөк кан тамырлары оорусу аябай белгилүү көбөйүп кетти. Дүйнө жүзү боюнча ошонун арасында Кыргызстанда дагы ар бир 9-чу өтүп кеткен бейтаптардын бири ошо жүрөк ооруларынан кайтыш болот. Мындайча айтканда, өлгөн адамдардын 51%-ын азыр ушу жүрөк кан тамырлары оорусу түзүп калды. Бул деген аябай көп көрсөткүч. Эми бул жүрөк адамда кандай милдет аткарат? Өзү жүрөк 4 камерадан турат. Мындайча айтканда, насос болуп эсептелет. Анын 2 камерасы кандын бир бөлүгүн өпкө аркылуу өткөзөт дагы, өпкөдөн өтүп атканда бизге эң керектүү кислород алып туруп, андан кийин жүрөктүн сол карынчасына түшөт. Сол карынчасы ал чоң, күчтүү, ал бүт организмге ошо канды жеткизип турат. Мындайча айтканда, ошо кислородду жеткизип, бир эле кислород эмес, ошо азык заттарын дагы жеткизип камсыз кылып турат. Мындайча айтканда, ошо кислород менен камсыз кылып эме кылып турат да. Статистика боюнча айта кетсең? Статистика боюнча айтсак, ошо азыркы убактарда эң өкүнүчтүүсү ошо жаштардагы көп кабыл болуп атат. Көп өзүнүн жашоо ыңгайына көңүл бурулбай, ошо көп жүрөк ооруларына кайрылбай, ошо көп осложнение болуп, көп ооругалар чалдыгып, аябай барган сайын көбөйгөнү бул сөзсүз өкүнүчтүү. Эми ошолордун ичинен инфаркт оорусун алсак, инфаркт оорусунан мурда биз ошо жүрөктүн ишемия жүрөк оорусу деген бар. Бул ошо чукул же болбосо акырындык менен жүрөктүн өзүнө барчу кан тамырлар кысылат. Канчалык кысылган сайын, баягы айтып кетпедикпи? Ошол кандын түшүшү же болбосо жүрөктүн өзүнө баруусу азаят дагы, кислороддун жетишсиздиги пайда болот. Ошондуктан, значит, жүрөктө ар кандай оору болот. Эгерде ошол кан чукул жабылып калса, же болбосо келбей калса кан тамырга, 5 же болбосо андан көп мүнөттөн өткөндөн кийин инфаркт оорусуна чалдыгат. Мындайча айтканда, кислород келбей калат, азык зат келбей калат. Ошол кан тамыр жабылган жер инфаркт болуп, мындайча айтканда, ткандар, клеткалар өлөт. Ошол инфаркт оорусу деп аталат. Бул инфаркт оорусунун алгачкы белгилери кантип башталат? Алгачкы белгилери азыр мен айтып кеткендей, ошо өнөкөт кысылат да, бул көбүнчө ошо жылдап кысылат. Ошо басканда, жүргөндө, ачышып, же болбосо ошо клиникасы деп коет, орундагы ар кандай болот. Ачышат, сыгылат, же болбосо туз куйгандай болот. Анан ошол оорунун эле белгилери сөзсүз, значит, бир сол жаракка берилиши мүмкүн. Сол плечо деп коет, немеге, колго, даже мына колдордун манжаларына берилиши мүмкүн, моюнга берилип, ошондой эме болот. Анан башында оору сөзсүз ошо эгерде токтоп калса, кетип калат. Анан кийин мурундары мисалы 300 метр басканда оору турган болсо, кийинчерээк 100 метр, 50 метр басканда ооруганы пайда болот. Алар токтогондо өтөт, же болбосо врачка көрүнүп жүрсө, тилдин тагына ошо нитроглицерин деген дары бар. Ал ошо кан тамырларды чоңойтуп турат, кеңейтип турат. Ошол убакта эле жүрөктүн кан тамырларын кеңейткенде, жүрөккө өзү кан көбүрөөк барат дагы, ошо ооруган азайып, ошондой болуп эме болот да.
Анан бул оорулар сөзсүз провоцирующий деп коет. Сөзсүз мындай көбүнчө жанагы терс эмоция, же сүйүнгөндө, же болбосо капа болуп ушундай убактарда көп жабылып калышы мүмкүн. Же болбосо резкий мындай физикалык мындай күч келтиргенде, жумуш кылып койсо, же ошондой ошондой болуп эметилет. Пайда болот да ооруганда. Көрүүчүбүздөн суроо бар экен, андан кийин маегибизди улантабыз. Саламатсыздарбы? Менин кызым 7 жашта төрөлгөндө жүрөгүндө шум бар экен. 6 айдан кийин текшерткиле деген, бирок алып барган жокпуз. Эмне кылсак болот? Бул жүрөк оорубу дейт. Жүрөк оорунун тубаса кемтиктери деп коет. Алардын бир 30-40% шумдар 6 ай, 1 жылга чейин жетип калышы мүмкүн. Өзү ошо эненин ичинде жатканда көп тешиктер болот. Жабылат. Эгерде 1 жыл, 2 жылдан жабылбаса, сөзсүз кардиохирургтарга көрүнүш керек. Себеби ал кийин ошо гемодинамика деп коет, кандын аяк буякка барып эметкендер бузулат дагы, кийин камералары чоңоюп, сал кооптуу неме жаратышы мүмкүн. Аларды оңой эле, жакшы эле лечение кылып, хирургический методдор менен азыр эметип коет. Кийинки көрүүчүбүздүн суроосу экен, саламатсыздарбы? Мен коркуп калганмын, жүрөгүм чочуп калса керек, муну кантип дарылайт дейт. Эми бул медицинада чочуп калды деген болбойт. Бул көбүнчө ошо нерв системасынын слабыйлыгынан же болбосо ушундан келип чыккан нерсе болот. Сиз сөзсүз ошо адистерге көрүнүп, бирге эле ошол убакта, значит, невропатологко көрүнсөңүз, жакшы совет алсаңыз, бул көбүнчө ошо түшүп эметкени, сизге ошондой сезилгени нервтен болот. Нервтен болот. Андан кийинки сурообуз көрүүчүбүздөн, менин кээде жүрөгүм катуу согот. Бул эмнеден? Эми катуу соккону көбүнчө ошо айтып атпаймынбы, нервтен болот. Же болбосо көпчүлүк убактарда биз диагнозду кийинчерээк коюп калабыз. Эгер зоб болсо адамдарда, көбүнчө кыздарда болот, эмелерде болот. Ошондо тез согуп, сөзсүз адистерге көрүнүш керек. Же нервтен, же болбосо ушу зобтон болушу мүмкүн. Эгерде самостоятельно өзүнүн жүрөгүнүн оорусу болсо, анда дагы ошо кесип врачтар чечип, болгон советтин эмесин берет. Демек, көрүүчү дарыгерге жолугуп, аныктап, диагноз койгондон кийин жакшыраак болсо көбүнчө зобтон болот, ошондо тез уруп эме болгондор. Андан кийинки сурообуз көрүүчүбүздөн, төштүн сол жак көкүрөгү ооруйт, далынын арт жагы, сол далдын алды массаж жасасак жакшы болуп калат. Бул эмне дейт? Эгерде, значит, ооруганы мындай физикалык мындай басып же болбосо физикалык жумуш менен байланышы жок болуп, анан массаж менен кетип эметип калса, бул, значит, бир жүрөктүн оорусуна көп окшобогон оорулар. Жүрөккө чейин дагы көп нервтен, остеохондроз деген оорулар бар, ошолорду. Бирок эгерде жашыңыз орто жаш болгондан чоңураак болсо, толук ошо жүрөктүн оорусу жок дешке кыйын. Ошон үчүн, значит, бизде азыр бар жок жерлерде диагноз кое турган аппараттар, мүмкүнчүлүктөр бар. Ошого барып, толук же жүрөкпү, жүрөк эмес экенин билип алсаңыз болот. Андан кийинки көрүүчүбүздүн суроосу аябай кызыктуу экен, саламатсыздарбы? Азыр көпчүлүгү кара сейдене, кара зире майын ичип жатышат. Мунун пайдасы барбы? Дарыгер эмне деп кеңеш берет элеңиз дейт. Эми медицинада болбогон, медицинада эметпеген, жазылбаган бизде ушундай эмелерге биз же жакшы, же жаман, же жардам берет эме деп айта албайбыз. Анын эми тактап, тастыктап, лаборатория бир дарыны чыгарыш үчүн өтө көп мээнет менен, өтө көп мындай окумуштуулар жасап анан кийин чыгарат да. Анан эми буга окшогон нерселерди бир эметпегенде мен мындай толук айтып бере албайм. Анын составтары эмне, кимге кандай жардам берет, жүрөккө, башкагабы, onu мындай айтыш. Демек, сиз ич деп кеңеш бербейсиз, дарыгерге келип жолуккан абзел. Рахмат. Андан кийинки суроо, саламатсызбы? Мен 17 жаштамын. Мен жүрөгүм сайышып, анан кое берет. Дарыланбай жүрөм. Эмне кылышым керек дейт. Эми сиздин жашыңыз 17де болсо, жаштарда мындай кооптуу, серьезный ооруп болбосо, ал бул дагы ошо мен дагы айтып кетем. Специалистке көрүнүш керек, кардиологко. Эгер жок, мындай серьезный оорусу жок болсо, анда нервтен болот. Анда эмес айтсаңыз, бул инфаркт оорусуна эмне себептен бул ооруга кабылып калышат? Себеби эмнеде?
Бул инфаркт оорусу көп нерселерден зависит этет. Ошонун ичинен бир кооптуу факторлор деп коет да. Кооптуу факторлорго эң ушу кооптуусу гиперхолестеринемия деп коет. Мындайча айтканда канда майдын көбөйүшү. Эми ал жаман, жакшы холестерин деп коет. Аларды врачтар эме кылат. Ошолор тамактануунун натыйжасында көбөйүп, ошолор, значит, холестериндер ошо сосудтарда же болбосо ошо тамырларга, ошонун ичинен жүрөктүн кан тамырына жабышат дагы, ошол жерде бляшка деп коет. Ошондой эменин түзүп, анан кан тамырды акырындык менен кыса баштайт да. Ошондон анан баягы келипкен кысылгандан кийин кандын келиши азаят дагы, кислороддун эметиши эме болот да. Бул биринчиси. Экинчиден анан артериальный давление, кан басымынын жогорулашы дагы көп себептер менен, көп эмелер менен ошо эме инфарктка алып келет. Андан кийинкиси булар тамеки тартуу дагы аябай. Эме бул эме кыскасын айтканда ошо никотиндин көп терс таасирлери ошо холестериндердин топтолушуна алып келет. Анан азыр бизде көбүнчө, значит, мына психоэмоциональный фактор деп коет. Азыр жашоо турмуштагы эмелер. Анан дагы бир өкүнүчтүүсү ушу бизде азыр физический активность деп коет. Мына жүрүп же болбосо физкультура жасап эмелерди деле унутуп эле калдык окшойт. Анан ашыкча салмак. Ушулардын бар жогу, значит, булар бар жогу бир жүрөт да, ошо инфаркт менен булар ошолор алып келет ошолор. Ушулар алып келет. Демек, анда ушул оору менен оорубай койгонго алдын алуу жолдору жөнүндө айтып берсеңиз, анда профилактика кандай болот? Эми профилактика мындайча айтканда ошо жашоо, туура тамактануу кирсе керек. Жашоо ыңгайын өзгөртүш керек да. Өзгөрткөндө жакшы жак өзгөртүш керек. Бул деген ошо дагы эле айткандай ошо тамактарды ичкенде, значит, өсүмдүк майына оокаттарды, майларды алып таштап, ошол нерселерди бир ичкенде көп тамак ичип албайбы, көбүнчө ушу кечкурунку тамактарды, көбүнчө мына жемиш, биз жакта бизде шүгүрчү эле ошолордон жеп эме кылса болот. Экинчиси ошо дагы эле ошо артериалдык кан давленияны врачка көрүнүп, эгер болсо, ар дайым, значит, текшерилип, давленияны бир калыпта ошо алып жүрүп эметиш керек. Эми тамекини тартпай койсо болот. Ошол нерселерде. Анан семиздикти дагы жойсо болот. Өздөрүнүн ар кандай жолдору бар, методдору бар. Ошолорго эме кылыш керек. Эми жанагындай стресстерди дагы ар кандай адам кабыл алса болот да. Кээ-биркилер көп кабыл алат, кээ-биркилер жеңил өткөрөт дегенде ошол нерселерди эметип, эмесе жашоонун ыңгайын жакшы жакка буруш керек ошол. Өзүнү ылайыкташтырып, табуу керек, позитив керек дегендей. Көнүгүүлөрдү жасап, таза абада болуу дагы жардам берет. Ошол жардам берет алар дагы. Анан эгер ооруп, мындай мурунтан жана айткандай болбосо, ошо сөзсүз врачтардын айткандарын дарыларды алып, башка болуп ушулар эмелерди эме кылыш керек. Мисалы, инфаркт оорусуна кабылганга чейин сиз кеңеш берет белеңиз көрүүчүлөргө, эми дарыгерге келип, жолугуп, текшерилип турганда, мисалы үчүн, бир жылда канча жолу ушундай кеңеш берер белеңиз? Сөзсүз көп эле жерлерде бар, 45-50ден ашкандан кийин көбүнчө ушу эгерде салмагы бийик болсо, же башка бир ушундай бир постоянный стрессовый состояниеде жүргөн адамдар болсо, көрүнүп, кардиограмма тарттырып, же болбосо башка методдорду эме кылып, специалистке көрүнүп койгон, бул эч качан эме ашыкча болбойт. Себеби врачтар ар дайым, значит, ошол убактагы, ошол абалга карап, значит, чечип, өздөрүнүн маслихатын айтып, өздөрүнүн кеңешин айтып, эме кылып даяр.
Рахмат. Андан кийинки сурообуз бул инфаркт оорусуна канча жаштан баштап кабылышат? Деги эле мисалы үчүн бала төрөлгөндө эле инфаркт оорусу менен төрөлүшү мүмкүнбү же андан кийин кабылабы бул ооруга? Деги эле инфаркт оорусу мындай жашарып баратат дегенге кандай карайсыз? Эми туура статистика боюнча азыр мына мен айтып кетпедимби? Мурундары давление деген жок эле, азыр ар бир 3-4 адамдар жашына деле башкасына карап өтүп атат. Тамакты болсо биз өзүңүз билесиз. Анан кийин ушулардын бар жогу менимче инфаркттын ушу жашарып кеткенине алып келип атат го. Анан бизде дагы ушу менимче ушу население дагы көбөйүп атат. Ушулар дагы эме кылат. Негизи жүрөк оорулар жашка эмеге карабай ооруйт. Азыр көбөйүп кетти. Жашына карабай. Жашына карабай. Эми аз болот, бирок мурункуга салыштырмалуу. Жаштан жок. Жаштандайт, эми аз болот, бирок мурункуларга караганда жаштар азыр деле ооруп. Жаштары көбүрөөк ооруп атат, кабыл алышат. Мына 30, мурундары бир 20, 25, 30 жаштакылар таптакыр оорушу эмес, азыр бар андайлар. Бар. Эми андан кийинки сурообуз бул дарылоо ыкмалары. Дарылоо ыкмалары кандай болот? Дарылоо ыкмалары булар эми өзүнүн ыкмалары бар. Бул мындайча айтканда консервативдик терапия жолу менен ал жерде кандарды суюлтуп, холестериндерди азайтып, давленияларды азайтып дегендер, сахарный диабет болсо аларды эме кылып ушуларды эме. Эми азыркы мезгилдин талабына жараша азыр хирургиялык методдор аябай астыга чыкты. Булар ошол убактарда, ого чейинки убактарда эмелерде эң эле биз айтпадыкпы, жана кардиограммадан деле билинет инфаркт болгону канча болот. Бирок коронарография деген бизде азыр бар көп жерлерде бар. Бул метод менен жүрөктүн ошо канча жери жабылган, кайсы жерде жабылган, канча процентте жабылган, канчалык узундукта жабылган, ушулардын бар жогун толук 100% аныктап бергенге ошо коронарография деген бар. Ошого карап азыр ушу хирургический методдор аябай жакшы. Булар баллончиктер менен тазалайт. Эгер эме боло турган болсо, ошонун узундугуна карап стент коет. Бул стент деген мындай жөнөкөйлөтүп айтканда, ошол кан тамырлар жабылган жерди же болсо кысылган жерлерге барып туруп, ошол пластиктарды кое бергенде ошол жерди кеңейтип, кадимкидей эле өткөзөт. Же болсо аорта коронарный шунтирование деп коет. Аны 2-3 бакындай сосудтар, бир эле сосудтар эмес, көп сосудтар эме болгондо ошо чоң артерия болот. Ошодон буттан тамырдан алып туруп, ошол жерде поражение болгондон өтүп биягына улап коет. Кан кадимкидей өтө берет. Булар азыркы эң медицинанын жетишкендиги немелери. Биз азыр Ошто областта бүт эмелерде жакшы колдонуп, результаттары жакшы. Деги эле бул инфаркт оорусу канчалык кооптуу? Инфаркт оорусу бул айтканга оңой, бирок өтө кооптуу болуп эсептелет. Себеби ошол айтпадымбы, кан барбай калып, ошол поражение болгон, өлгөн ошол бөлүк ар кандай кооптуу нерселер алып келет. Бул биринчиси ошол жүрөктүн токтошу. Резкий токтоп калат. Анан бул жүрөктүн слабыйлыгына алып келет. Бул кардиогенный шок деп коет, давление түшүп, аны көтөрүш дагы өтө кыйын. Ошол эле убакта нарушение ритма деп коет. Ритмдин ыргактыгынын бузулушу. Ал дагы токтогонго чейин алып эме кылат. Анын жүрөктүн алсыздыгы, ошо көбүнчө ошо сол жагы болот. Анан ошо өпкөдөн канды перекачка кыла албай, насосный функциясы азайып, анан өпкөгө суу толуп кетет. Булардын бар жогу ошо биринчи, экинчи, үчүнчү күндөгү ошо коопсуздук осложнениялар. Булар өтө мындай, булардан чыгып кетиш специалисттер, башка мындай
жакындан жардам берип, күчтүү жардам бербесе, мындай состоянияден чыгып кетиш кыйын. Бул ошол биринчи, экинчи өтө курч абалдакылары. Бунун керек болсо өмүр бою булардын осложнениясы болот. Андан кийинки нарушение, ошо айттыгы, ыргактыгы, анан эң эмеси ушу жүрөктүн слабыйлыгы, жүрөктүн жетишпестиги барып ошо чоңоюп кетет. Анан кийин дем кыстыгат, жүрөк тез урат, анан шиктер пайда болот дегендей, ушундай болуп, булардын эмеси. Ошон үчүн убагында лечение кылып эметкен жакшы. Убагында дарыгерге кайрылуу. Убагында ошого чейин жеткизбей кайрылып, жана айткандай, коронарография кылып койсо, канча сосуд, канча неме поражениясы бар билип алат. Коронарография барбы сиздерде? Мисалы үчүн областтык ооруканада бар да, э? Бар, ошол жерде коюшат, стенд коюшат, бар, шунт коюшат, ушундай кылат. Эгерде мына көчөдө же болбосо үйдө инфаркт оорусу кармап калса, биринчи жардам эмне кылуу керек? Эми бул дагы биринчи жардамды негизи эле биринчи бейтапты жаткызыш керек. Анан башын көтөрүп коюш керек. Анан ашыкча мына тышкы кийимдерди чечиш керек. Мына кысыталбай турган, башка болбой турган. Андан кийин ооругандардын көбүндө чөнтөгүндө же болбосо жанында дарысы болот, нитроглицерин деген. Ошону, значит, тилиндегине салыш керек. Ар бир 3 мүнөттө, 5 мүнөттө ушу салыш керек дагы. Же болбосо үйдө көбүндө болот аспирин деген. Аспирин. Ошону, значит, чайнап жутуп ийсе дагы, значит, канды суютуп жакшы жардам берет. Булар доказанный эмелер да. Анан сөзсүз түрдө, значит, скорый чакырыш керек. Скорый чакыртып, анан калгандар ошо врачтар эме кылып баргандай, анан ошо лечениясын, хирургический башкаларды алар реанимацияга, общий реанимация, кардиореанимация ошо өздөрү дарыланып баштайт. Алы ошо скорыйдун врачы келгенден баштап эле ошо гепарин, башка немелер бар, ошолорду бере баштайт да. Андан кийинки суроо, рахмат. Андан кийинки суроо бул инфаркт менен ооруган адам дарылангандан кийин өзүн кандай алып жүрүш керек? Инфаркт менен ооругандан кийин булар эми өмүр бою врачтын көзөмөлүндө болуш керек. Булар өмүр бою, значит, ошо врачтын дарыларын, эмелерин убагында калтырбай дегендей ичип жүрүш керек. Анан обследованиядан өттүрүш керек. Эгерде кандайдыр бир коопсуздук белгилери андай болсо, сөзсүз стационарный лечение алып, комплексный лечение алып, комплексный обследование кылып, бар жогун ошондой кылып турат. Бизде көп андай бейтаптар көрүнүшүп, өздөрүнө кандай болот, эмне болот, ошолорду неметет. Анан ошо жүрөктүн эмесин күчтүүлүгүн, камераларын биле турган аппарат бар. Эхо деген ошодон салыштырып, мисалы 6 ай мурун кандай эле ошолорду билип эме кылып турат. Анан канды суюта турган, холестеринди азайта турган дарыларды ошолорго карап туруп, тапшырып, ошонун уровенин эме кылып турушат. Андайлар бар. Бар жок эле ошондой. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Урматтуу Калык Абдыкеримович, атайын убакыт бөлүп студияга келип, элге кеп кеңеш бергениңизге сизге терең ыраазычылык. Сизге бекем ден соолук, ишиңизге ийгилик. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Эмне айтат элем? Ден соолук эң керектүү нерсе. Бар жолу унутпашыбыз керек. Ден соолук өзүбүздүн колубузда. Ал үчүн, значит, жашоонун ушу ыңгайын жакшы жакка буруп, ден соолукка ошолорду жашасак, ошол ооруканадан, дарылардан жогору болот деп ойлойм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пульс ден соолук программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.